Салам кымбаттуу достор. Бүгүн биздин акыркы сабагыбыз. Бүгүн биз сиздер менен отчеттуулук жөнүндө сөз кылабыз, анан фандрейзинг деген бул эмне. Отчеттуулук бул маанилүү нерсе. Биз долбоорду аткарып бүттүк. Эми долбоорду аткарып бүткөндөн кийин биз отчет беришибиз керек. Отчет даярдаш үчүн биринчиден ар бир иш-чарабызды биз сүрөткө же видеого тартышыбыз керек. Неге дегенде бул процессти биз тартып туруп документтерди чогултушубуз керек да. Ошондуктан ар бир иш-чараны биз видеого же сүрөткө тартабыз. Бул биз далилдеп бере алабыз. Чындыгында бул иш-чара бизде болуп өттү. Ошондой эле каттоо баракчасы. Каттоо баракчасы дайыма ар бир иш-чарада биз каттоо баракчасын алып туруп, бүт ушу биздин иш-чарага катышкан катышуучуларды каттоодон өтүш керек. Себеп, эгерде каттоо баракча жок болсо, иш-чара жок. Каттоо баракча бул өтө маанилүү документ. Бул чындыгында ушул окуучулар же болбосо ушул жаштар, ушул тургундар ушул иш-чарага чындыгында катышты дегенин далилдейт. Ошондуктан ар бир иш-чараны уюштуруп жатканда сиздер сөзсүз түрүндө каттоо баракча даярдап туруп, ушул иш-чарага катышкан катышуучуларды баарыны каттоодон өтүш керек. Анан кийин ар бир процессти сүрөткө тартып, видеого тартып турушуңар керек. Ошондой эле процессти эле эмес, катышуучулардын беттерини, эмоцияларын тартууга көбүрөөк маани бергиле. Дагы бир айта турган маанилүү нерсе, ушул силер долбооруңар жөнүндө көбүрөөк маалымат беришиңер керек. Мисалы үчүн социалдык тармактарга постторду чыгарып турушуңар керек. Неге дегенде биринчиден бул сиздерге кандайдыр кошумча каражат алып келиши мүмкүн. Бул силер башка коомчулукка таандык болосуңар. Ошондуктан өзүңөр жөнүндө көбүрөөк маалымат бергиле, долбоор жөнүндө көбүрөөк маалымат бергиле. Көп учурда дагы биздин кандайдыр постторубуз, биздин кандайдыр социалдык тармактарга чыгарган маалыматыбыз дагы коомчулукка таасир этет. Ошондой эле отчетту жазып жатканда биз биринчиден ушу долбоордун алкагында кандай иш-чаралар болуп өттү, ал иш-чаралар кандай болду, ал иш-чараларга кимдер катышты, кантип катышты, ошол иш-чаралар жөнүндө биз кыскача ар бир иш-чара жөнүндө биз баяндоо беришибиз керек. Ошондой эле ар бир иш-чаранын жыйынтыгы болуш керек. Ушул иш-чара бүткөндөн кийин эмне жыйынтык, кандай пайдалуу нерсе катышуучулар алып алышты. Бул жерде бизге ушул биздин мониторинг жүргүзүп жатканда чогулткан маалыматыбыз бизге жардам берет. Ошондуктан алдын ала айткам, ушул ар бир иш-чарада биз мониторинг жүргүзөбүз, маалымат чогултабыз, анан ушул маалыматты биз отчетко сөзсүз түрдө кошобуз. Анан кийин отчетту жазып жатканда көбүрөөк биз ушул долбоордун таасирин көрсөтүп беришибиз керек. Кантип долбоор таасир этти? Кантип катышуучулар өзгөрдү? Кандай көйгөйлөр чечилди? Кандай жашоо өзгөрдү? Кырдаал кандай өзгөрдү? Ошол боюнча биз көбүрөөк маалымат беришибиз керек. Эмнеге дегенде отчетту окуган адамдар алар биринчиден ушул натыйжа, эмне натыйжа болду, кандай жетишкендиктер болду, ошол боюнча көбүрөөк маалымат издешет. Ошондуктан канчалык натыйжа көп болсо, канчалык силер натыйжаны көрсөтүп бере алсаңар, ошончалык силердин долбооруңарды ийгиликтүү деп баалашат. Анан натыйжаны мисалы келтиргенде көп учурда көбүрөөк мисалы келтирип баяндап беришиңиздер керек. Мисалы үчүн ынтымак айылдын жаштары долбоордон кийин өздөрү кандайдыр бир ыктыярчы акция уюштурушту. Бул кандайдыр мисалы, ушул мисалы аркылуу биз чындыгында биздин жаштар активдүү болду. Биздин жаштар чындыгында жарандык жигердүүлүк аларда пайда болду деген көрсөтөт да. Ошондуктан биз отчетту жазганда көбүрөөк мисалы келтирип жазышыбыз керек. Бизде көбүнчө отчет жазганда жакшы жактарын жазат дагы, кандайдыр кемчиликтерин, кыйынчылыктарын жазбай коюшат. Бул да туура эмес. Отчет жазганда долбоорду ашырып жатканда сиздер кандай кыйынчылык болду? Ошол жөнүндө да маалымат берип кетиңиздер.
эмнеден кыйналдыңар, ошол долбоорду ишке ашырып жатканда өзүңөргө кандай сабак алдыңар, кыйынчылыктарды кандай жеңип чыктыңар, ошол боюнча дагы сиздер маалымат берип кетишиңиздер керек. Ошондуктан долбоор жазып жатканда өтө эле татаал сөздөрдүн кереги жок, өтө эле көп маалыматтын кереги жок. Конкреттүү өзүңөргө түшүнүктүү кылып, өзүңөрдүн тилиңер менен отчет жазып, ушул долбоор жөнүндө отчет жазасыздар. Ушул иш-чаралар жөнүндө, анан кийин эмне натыйжа болду, кандай өзгөрүүлөр болду, ошол боюнча көбүрөөк маалымат ачып беришиңиздер керек. Анан кийин алдын ала айткандай, сөзсүз каттоо баракча сөзсүз түрдө болуш керек, сүрөттөр, видеолор да болуш керек. Биздин сабактын экинчи бөлүгү бул фандрейзинг. Фандрейзинг деген бул эмне? Фандрейзинг деген сөз бул англис тилден келип чыккан фандрейзинг, бул фонду көтөрүү дегенди билдирет. Фандрейзинг деген бул ошол биздин долбоорго же кандайдыр социалдык көйгөйдү чечүү үчүн акча каражат тартуу. Бул фандрейзинг. Экинчи бөлүктө мен сиздерге ушул биз эмне аркылуу кантип биздин долбоорго кошумча каражат тартсак болот. Көп учурда фандрейзингди баштаганда жаш активисттер акчаны сурайт. Бирок фандрейзинг ал сөзсүз түрдө акча эмес, бул каражат болушу мүмкүн. Бул кеңсе буюмдар, бул адам каражаттары болушу мүмкүн, бул конкреттүү товарлар болушу мүмкүн, бул имарат болушу мүмкүн. Мисалы үчүн силер долбоорду уюштуруп жатасыздар, анан сиздерге имарат керек болуп жатат. Сөзсүз түрдө имаратка акча эмес, балким сиздер айыл өкмөткө барып же мектепке барып, мектеп менен же айыл өкмөт менен сүйлөшөсүздөр. Алар акысыз түрүндө сиздерге имаратты бериши мүмкүн. Бул дагы фандрейзинг процесске кирет. Же болбосо сөзсүз түрдө эле акча эмес, мисалы үчүн биз ушул жеке менчикке кайрылып, алар бизге ушул кеңсе буюмдарды бериши мүмкүн, же кандайдыр азык түлүктөрдү, кофе брек же обедке азык түлүктөрдү бөлүп бериши мүмкүн. Бул дагы фандрейзингке кирет. Ошондуктан сиз долбоорду баштаганыңызда алдын ала ойлонуп көрүңүз, сизге кандай кошумча каражат керек. Анан ал каражат акча эле эмес, товар сыяктуу же кызмат сыяктуу деле сиздер аны тартып алсаңыздар болот. Анан көп учурда фандрейзингди баштаганда биз кимдерге кайрылсак болот? Бул жеке менчик, бул кандайдыр бизнес компанияларга кайрылсак болот, бул чоң компаниялар, банктар болушу мүмкүн, бул мобилдик компаниялар болушу мүмкүн. Аларга кайрылганда сөзсүз биринчиден биз кайрылуу кат жазабыз. Кайрылуу кат жазганда биз ушул уюмдун, ишкананын же жеке менчик болсо ушул жеке менчиктин аталышыны, биздин кат кимге кайрылган, кимден кайрылган, анан кыскача маалымат беребиз. Биздин командабыз жөнүндө маалымат беребиз. Бул эмне деген команда, демелгилүү топ, эмне себептен силер ушул долбоорду аткарып жатасыздар. Анан кийин конкреттүү ушул кыскача долбооруңар жөнүндө маалымат берип кетесиздер. Анан кийин сиздерге конкреттүү эмне каражат жетишпейт, ал каражат эмне үчүн сиздерге керек, эмне үчүн маанилүү, каражаттын суммасын да көрсөтүп койсоңуздар болот. Анан кийин ушул кайрылуу кат жазганда сөзсүз түрдө кайрылуу катка биз ушул биздин долбоорду, бюджетти тиркеп коюшубуз керек. Эмне үчүн? Кайрылуу кат менен таанышып чыккандан кийин долбоорду көргүсү келет. Долбоорду көрүп, ал чындыгына иш-чараңарды көрөт, иш планыңарды көрөт, кайсы көйгөйдү чечип жатасыңар, деталдуу маалымат алып туруп, анан бюджетте дагы бул жерде маанилүү. Конкреттүү бюджетти көрө алса, ошондо ал ушул сизге акча каражат бөлүп бергенге көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан сиздер биринчиден анализдеп көрүңүздөр. Сиз ушул айылыңызда, шаарыңызда кимге кайрылсаңыз болот? Ким сиздин долбооруңузга кошумча каражат бере алат? Анан кийин сиз кайрылганда конкреттүү эмне каражат керек, эмне үчүн керек, эмне үчүн бул каражат маанилүү? Биринчи кат берип, документтерди берип, анан кийин сүйлөшүүгө барганга аракет кыласыз. Сүйлөшүүгө барганда сөзсүз түрдө кыскача өзүңүздөр менен тааныштырасыздар, долбооруңуз жөнүндө кыскача маалымат айтып кетесиздер. Анан кийин эмне көйгөйдү чечип жатасыздар? Ушул көйгөйдү чечүү үчүн силерге конкреттүү эмне каражат керек? Эгерде сиз долбооруңузду так билсеңиз, бюджетиңизди так билсеңиз, ошондо сүйлөшүү да ийгиликтүү өтөт.
дагы айта турган нерсем, көп учурда жаштар мисалы үчүн өздөрү да кошумча акча тапса болот. Мисалы үчүн кайрымдуулук кандайдыр акцияларды жасасаңар болот. Мисалы үчүн лотереяларды сатып, же өзүңөр кандайдыр бышырыктарды бышырып сатып, концерттерди уюштуруп, дискотекаларды уюштуруп, силер өзүңөр дагы кошумча акча тартсаңар болот кайрымдуулук аркылуу. Ошол достор, ушинтип биздин сабактарыбыз бүттү. Эгерде кандайдыр мен тараптан кошумча суроолор же консультация керек болсо, мага кайрылсаңыздар болот. Мен дайыма сиздер үчүн ачыкмын. Анан достор, дагы айта турган нерсем, өзүңөргө ишенсеңиздер, калгандар дагы коомчулукта сиздерге ишенет. Мен ишенем, колуңардан мыкты проектилер келет, долбоорлор келет. Мен ишенем, силердин демилгеңер кандайдыр коомчулуктун, жамааттын көйгөйүн чече алат, кандайдыр биздин жашоону жакшы жакка өзгөртөт, кандайдыр биздин кырдаалды жакшы жакка өзгөртөт. Баарыңарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.